Алиментти толук төлөбөй же такыр бербей койгондорду 60 сааттан 100 саатка чейин коомдук иштерге тартуу же 9 айга чейин эркинен ажыратуу каралууда. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов алименттик милдеттенмелерди жөнгө салуу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун демилгелеп жатып билдирди. Алименттик милдеттемелерди аткарбай коюу же толук эмес өлчөмдө аткаруу ата-энелер тарабынан сот актысына же алименттик макулдашым негизинде алименттик милдеттемелерди аткарбай коюу же толук эмес өлчөмдө аткаруу 60 сааттан 100 саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге тартуу же 9 айга чейинки мөөнөткө эркиндиктерин ажыратуу жазаланат. Эл өкүлүнүн демилгеси депутаттар тарабынан талкууга алынып, айрымдары алимент төлөбөгөндөрдүн жазасын мындан дагы катаалдаштырып, алименттин баасын көтөрүү керектигин билдирди. Мындай сунушун айткан депутат Кубанычбек Илимбеков жазаларды күчөтүү менен ажырашууларды алдын алууга себеп болот деген ойдо. Анын айтымында акыркы жылдары ажырашуулардын саны кескин өсүп кеткен. Жазаларды бир аз катаалдарса, бир ажырашуулардын астына ала элек деген бир ойду айтмакчымын. Biz sonuç belirtile mına statistikаны alsak, былтыркы жылы 45 000 үй бүлө куралса, 12 000 үй бүлө кайра ажырашкан. Ошол нерселердин алдын алуу боюнча ошол алименттерди бир аз баасын көтөрсөк, же болбосо ошол төлөбөй жоопкерчиликтен качып жүргөн жарандарыбызга жазаны бир аз күчөтсөк, ошол ажырашуундагы алдын ала элек деген бир ой пикир. Кесиптешинин пикирин кубаттаган депутат Азамат Исраилов буга улай эле ажырашуунун санын азайтуунун алдын алууда эки жолго түшүү алдында турган жубайларга атайын моралдык, психологиялык кызмат көрсөтүү иш-аракеттерин жүргүзүүнү сунуштады. Ошонун алдын алуу үчүн ажырашуулар себептерин көрүп атабыз. Бизде деле тууган урук бар, тааныш билиштер дугасын бир болор болбос нерсе менен болуп атат да. Ошо бир сот системасында балким ошолорду ажыраштыруунун астында бир психологко жөнөтүш керекпи же бир экөөнүн ортосунда бир сүйлөшүү жүргүзүп көрүш керекпи. Эми бир бардыгын чечебиз деп ойлобойм мен, бирок бир 5-10% болсо да үй бүлөнү сактап калат элек да. Муну менен катар эл өкүлү Исхак Масалиев мындай көрүнүштөр коомдун көйгөйүнө айланганын, аялын төрөтүп таштап кеткен өзүнчө бир өнөр болуп калганын кошумчалады. Андыктан ал алименттен качкандарды карызы бар жарандардын катарына кошуп чет өлкөгө чыгарбай коюу боюнча оюн билдирди. Табигатта көпчүлүк жаныбар баласы чоңойгуча тарбиялайт. Бир гана адам туудуруп аялын таштап кеткен өнөргө айланып кетти да. Бул коомубузда көп нерсе жетишпестиги. Биринчи тарбия, экинчи билим, идеология жок да. Ошону биз көңүл буруп, бул жанагы сиз айткандай чаралар менен бир аз тартипке келтиребиз. Бирок ал жигит иштебесе, мисалы үчүн атасын алсак, ансыз деле эптеп тыйын жок болсо, аны эмне камап коймокпуз беле? Тескеринчеге 36 сом бир суткада төлөп, тамак алып берип турушубуз керек болот. Ошондуктан бул комплекстүү программа, мен ойлоп атам, өкмөт бир гана бул мыйзам эмес, калган жагынан бир тарбиялоо жол, мына Азамат мырза айткандай, тарбиялоо жол менен бир аракет кылышыбыз керек да. Ошол эле учурда Масалиев алимент төлөбөгөндөрдү коомдук ишке тартууда баласын таштап кеткен аталарга ишенбөөчүлүгүн айтып өттү. Баланы таштап кеткен адам кантип коомго иштейт, мен таң калам да. Өзүнүн төргөнү баласын таштаган киши бирөө Бишкек шаарында көчөнү шыпырмак беле. Эл өкүлдөрүнүн айтымдарында ажырашуунун келип чыгышы жана аталардын жоопкерчиликтен качуусунун башкы себептери тарбия билимдин жетишсиздиги жана идеологиянын жоктугунан келип чыгууда. Маалыматка ылайык учурда Кыргызстанда 53.548 ата-эне балдарына алимент төлөөдөн качып жүрөт. 2023 жылы балага чегерилген алиментти атасы же энеси төлөбөй жаткан сотко кайрылгандардын саны 41 000ден ашкан. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.